Быйыл кант кысылчасынын түшүмү жакшы. Каз катар тишилген унааларга кысылча жык жыйма жүктөлгөн. Дыйкандар жыйналган түшүмдү кезеги менен өткөрүүдө. Мындагылар негизинен Москва, Сокулук райондорунун дыйкандары. Келишим боюнча биз 30% кум шекер түрүндө калганын акчалай алабыз. 7 жылдан бери 90 гектар жерге кант кызылчасын өстүрөбүз. Наталья Радченко түшүмүн тапшырып 30%ын кум шекер түрүндө алды. Эми калганын акчалай алат. Дыйкан быйыл 5000 тоннадан ашык кант кысылчасын өткөрдү. Кант кысылчасын өстүрүүдө 3000ге жакын дыйкандарыбыз эмгектенишет. Быйылкы жылы дыйкандарыбыз кант кысылчасын өстүрүүдө алдыңкы инновациялык технологияларды колдонушуп, түшүмдүүлүк аябай жогору болуп жатат. Айтсак, бүгүнкү күнгө карата жалпы кант кысылчасынын 9,5 гектар аянты 70% жыйналып алынды. 600 000 тоннага жакын кант кысылчасы алынды. Болбосо түшүмдүүлүгү 625 центнерден айланады. Кум шекерди өндүрүү бир нече баскычтан турат. Заводко келип иштетүүгө чейин дыйкандардан алынган кант кысылчасы лабораторияда кантуулугу текшерилип, топурактан тазаланат. Андан кийин гана кайра иштетүүгө жиберилет. Быйыл аба ырайы да татаал болуп атат. Ошого байланыштуу кичине кабыл алуу, кант кысылчасын кабыл алуу мөөнөттөрү да кичине узартып атат. Себеп дегенде жамгыр жааган убакта кичине комбайн жыйнаган комбайндар туруп калып атат. Биз баягы келишимдер боюнча бардык иш-чараларды аткарабыз. Эми ошол аба ырайына байланыштуу болгонго дагы фермерлерибизди түшүнүп туруп, ушу завод токтогонго чейин кабыл алабыз деген максатыбыз бар да. Быйыл өлкө боюнча 15 000 гектар жерге кант кысылчасы айдалган. Андан 900 000 тоннадай түшүм жыйналат. Кант кысылчасын кайра иштетүүдөн кийин 120 000 тонна кум шекер өндүрүлөт. Бул өлкөнүн шекерге болгон талабын толук камсыздоого жетет. Кант кысылчасын кабыл алуу пункттары айдын аягына чейин иштейт. Кызылчаны багып өстүрүү оңойго турбайт. Анткени аны зыянкечтерден коргоо, сугаруу, ото бир катар түйшүктү талап кылат. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.